Мен Абдуллаев Өмүрбек Рустамович 1982 жылы 17 декабрда төрөлгөм. Учурда Бишкек шаарындагы Канеметов атындагы номер 1 жалпы орто билим берүүчү жатак мектеп лицейинде музыка сабагынан мугалиммин. Мугалимдик кесип мен үчүн өтө ардактуу, ары сыймыктуу кесип. Балага билим гана бербестен караңгы жолун жарык кылып, көкүрөгүн ачып, жүрөгүнө гүл өндүрүп, асыл сапаттарга ээ болуусуна түрткү болгон мугалим эмей ким? Жаш жеткинчектердин тагдыры, келечеги мугалимдин колунда экендигин жон терим менен сезгенден кийин чоң жоопкерчилик мойнума жүктөлгөндүгүнө ынандым. Балдарды тарбиялоодо таланты жок мугалим кесипти аркалай албагандыгын мен өзүмдүн кыска тажрыйбамда түшүндүм. Айрыкча музыка мугалимдери үчүн талант менен кесип айрылгыс нерсе. Дүйнөнү дүңгүрөткөн инсандар да өз кезегинде ушундай жөнөкөй гана таланттуу, кесибин сүйгөн мугалимдерден таалим тарбия, билим алышкан эмеспи? Чыныгы мугалим интеллектуалдык коммуникативдик уюштуруучулук сапаттарын замандын талабына жараша өстүрүп туруусу бүгүнкү күндүн талабы. Балдарга үйрөтөбүз деп биз биринчи өзүбүз үйрөнөбүз. Биздин ар бир айткан сөзүбүз, шилтеген кадамыбыз балдарга үлгү болсун үчүн талыкпай изденебиз. Ар бир сабакты окуучуга жеткиликтүү кылуу үчүн ар кандай заманбап ыкмаларды колдонуп, бала менен бала болуп баарлашабыз. Мен сабак өтүп жатып наристелердин тунук көздөрүнөн, алардын ууртундагы балалык күлкүсүнөн, ноталарды туура жазганга далалат кылган кичинекей колдорунан күч кубат алам. Балдар менен кошо бала болом, алар менен ырдайм, чимирилип бийлейм. Мектептин босогосун аттаганда мен өз турмушумда болуп жаткан бардык көйгөйлөрдү унутам. Алдыман тосуп чыккан окуучу балдарымдын саламатсыз багай деп салам берген үндөрү мени ар дайым алдыга үндөп тургансыйт. Окуучуларымды колдон алып жетелеп, алар менен кошо эчак артта калган алтын балалыгымдын таттуу дооруна саякатка чыккан сымал өзүмдү жеңил сезем. Жан дүйнөм тазара түшөт. Асманда эркин учкан куштай канат кагып учкум келет. Балдардын күлкүсүнөн ырахат алам. Заманбап музыка сабагын уюштуруу үчүн абдан чыгармачылык менен изденип, талдап, сабакты кызыктуу өтүүгө аракет жасоо керек. Менин педагогикалык максатым сабаттуу, ой чабыты кенен, жан дүйнөсү таза, чыгармачыл, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо. Мугалимдик кыска тажрыйбамда музыка мугалими катары аткаруучу функцияларым билим берүү, өнүктүрүү, тарбиялоо менен бирге окуучунун жан дүйнөсүнө руханий азык тартуулоо. Билим берүүдө билим берүү стандарты министрлик тарабынан бекитилген программанын негизинде билим берүүнүн системасында интерактивдүү ыкмалар менен ар кандай стратегияларды колдонуп, жаңы технологияны пайдаланып, сабактарымды жогорку деңгээлде өтүүгө аракет кылам. Мугалим күн сайын окуп өсүп турбаса, мугалимдиктен калат демекчи, өз билимимди өркүндөтүп туруунун үстүнөн дайыма иштеп келем. Сабак өтүүдө инновациялык усулдарды колдонуп турууга болгон аракетимди жумшап келем. Өнүктүрүү багытындагы иштерим окуучулардын психологиялык өзгөчөлүктөрүн үйрөнүү, сабакка болгон кызыгуусун өстүрүү, предметтик мугалимдер менен тыгыз байланышта иш алып баруу.